Акыркы кездеги эң чоң көрсөткүч жүз берди. Соңку бир суткада коронавирустан 7 адам каза болду. Ошол жерде видеокамераларды полный өчүрүп салганда, мектептин завуштары, мектеп жамааты ошол биринчи директордун кайдыгерлигинен, ошолордун шалаакылыгынан балам, кызым бул дүйнө менен коштошуп отурат. Бишкекте ушул жылдын 11 мартында 5 класстын окуучусу көз жумган. Апасы бул иште мектеп жамаатын айыптоодо. Сот болсо актап койду. 5 класстын окуучусу эмнеден улам каза болду? Жооп издейбиз. Камчек ташып, көзөк прокатыңызды жокко чыгарыңыз, болду. Өзбектер менен сүйлөшпөй эле коюңуз, болду. Сизди жөн алдап койдуңар. 20 машина берди, мына мен барып, элиң алда деди, ошону алып келип, элге көрсөттүңөр. Элтерден чыгарды, киттерден чыгарды. Ой, Өзбекстан президенти мынтип берди. Көрдүк силерди алдап койгонун. Барып канча ошо 20 машинага силер канча жер берип койдуңар? Мун жаш баландан макул жетет. Кемпирабад өзгөндө жер алмашууга каршы мөөнөтсүз акция уланууда. Алар УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевден Өзбекстан менен жер алмашууга байланыштуу протоколду жокко чыгарууну талап кылышууда. Диний кастыкты козутуу деп шек саналган Гүлзат Алиева үй камагына чыгарылды. Эми ал тергөө иштери бүткүчө өлкөдөн тыш чыга албайт. Нур телеканалында Нурньюс маалымат программасы сиздер менен мен Айганыш Туратбек кызы. Кесиптештер менен биргеликте күндүн негизги окуяларын тааныштырабыз. Саламатсызбы? Бизди Facebook баракчабыздан да түз көрсөңүз болот. Даректер экранда көрсөтүлгөн. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде COVID-19 илдети дагы 7 адамдын өмүрүн кыйды. Алардын 4-өө Бишкекте, 3-өө Чүй облусунда. Коронавируска каршы республикалык штабтан кабарлашкандай, 23 апрелге карата дагы 272 адамдан бул оору аныкталды. Алардын теңинен көбү Борбор калада. Расмий маалыматка караганда, Кыргызстанда коронавирус пандемиясы башталган 2020 жылдын март айынан бери илдет 93.278 кишиге жукту. Анын 87.717 айыгып вирус жалпы 1573 адам кайтыш болду. Өлкөдө COVID-19 илдетине каршы эмдөө 29 мартта Кытайдын Sinopharm вакцинасы менен башталган. 23 апрелге карата 14861 адам эмделди. Бир күн мурун Спутник V вакцинасынын 20 000 дозасы келген. Бийлик Австриянын AstraZeneca вакцинасы да келерин маалымдаган. Кара Суу районунун Ишкаван айылынын тургуну 32 жаштагы келин муунуп каза болгону тууралуу кабар райондук милицияга 22 апрелде түшкө маал келип түшкөн. Милиция окуя болгон жерге барып, үйүнүн сарайында темирге байланган жолугун өзүнө асып алган аныкталган деп билдирген. Анын мындай кадамга барган себеби азырынча аныктала элек. Бул факт Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүнүн маалыматтардын электрондук журналына катталган. Маркумдун күйөөсү жана жакындары келиндин сөөгүн соттук медициналык экспертизага берүүдөн баш тартышты. Ош облустук милициянын маалыматына ылайык маркумдун 3 уул, 1 кызы бар болчу. Укук коргоо органдарынын маалыматына караганда 2020 жылда Ош шаарынын өзүндө 33 киши өз жанын кыйган. 5 класста окуган кыздын каза болушу боюнча ведомстволор аралык комиссия корутунду чыгарды. Эске салсак, Бишкекте 2021 жылдын 11 мартында окуучу кыз ооруканага жетпей каза тапкан. Номер 87 мектепте билим алган өспүрүм сабак учурунда эс учун жоготуп койгону айтылат. Ал ооруканага бара жаткан жолдо көз жумган. Гүлзейнеп Калбаеванын окуясы боюнча апасы мектеп жааматына нааразычылыгын айтып, тийиштүү кызматкерлер жазаланышын талап кылып, буга чейин биздин телеканалга да кайрылган болчу. Ал бул иш акыйкат тергелбей жатканын айтып келет. Жакшына болуп кирип кеткен. Анан бираздан кийин эле өлүгү келди да. Свердлов районунун Келечек конушундагы мектеп окуучусунун каза болушунун себептерин аныктоо боюнча атайын комиссия түзүлгөн. Анын мүчөлөрү бүгүн маалымат жыйын берип, алгачкы медициналык жардам жетиштүү деңгээлде көрсөтүлгөндүгүн жана мектеп жетекчилигине шалаакылык боюнча айып коюлгандыгын белгилешти. Видеозапись өчүрүлүп калган үчүн, камераларды карабаган үчүн 87 мектептин директоруна шалаакылыгы үчүн дисциплинардык жоопкерчилигин карап чыгууну сунуштайт биздин комиссия. Андан тышкары мектептин тарбия заочу, соцпедагогу жана класс жетекчисине дисциплинардык
жоопкерчиликке тартууну сунуштайт биздин Свердлов районунун билим берүү борборунун директоруна, анткени убагында ошол списоктарды жаңырткан эмес. Ал эми номер 3 аймактык үй бүлөлүк медицина борборунун директорунун орун басары Диляра Исакова Гүлзейнеп Галбаеванын төрөлгөндөн бери эле тубаса жүрөк кемтиги менен жабыркап келгенин айтты. Бала 2009 жылы төрөлгөн, ошондон баштап жүрөгүнө тубаса майып деген диагноз коюлган. 2015 жылы легочная гипертензия дейт. Мен мындай терминдерди орусча айта берейин, диагноздар биздики ушундай да. Анан легочная гипертензия деп ошол өсө баштаганда, баланын акыбалы начарлай баштаганда 2015 жылы операция жүргүзүлгөн бул балага. Улуттук хирургия жана трансплантация борборунда, Илимизилдөө борборунда. Бирок ошол операцияга карабай баланын акыбалы ошол гипертензия дагы деле өсө берген. Ошондой эле оорулуу кыздын тез жардам унаасында эмес, жеке автоунаада баратып көз жумганы талкууга түшүп, аны Бишкек шаардык тез жардам кызматынын дарыгери аймактык унаанын тартыштыгы менен түшүндүрдү. Бир эле реанимационный детский бригада бар. Бишкек шаар боюнчачы. Ошол маалда ошол бош болбой калды дагы бул чакырууга биз чоңдордун реанимационный бригадасын саат 8ден 17 мүнөт өткөндө ошога жиберилди. 10 000 кишиге бир карета скорой помощи деп жазылып турат. 10 000 кишиге. А ушу тапта биздин Бишкек шаарында эле 1 200 000 ашык киши жашайт. Анан мындай өзүңөр эле эсептеп көрсөңөр, что Бишкек шаарын толук кандуу мындай тез жардам менен камтыш үчүн 120 машина керек. Аталган ведомстволор аралык комиссия Бишкек мэриясынын билим берүү жана саламаттык сактоо департаментинин, билим берүү борборунун адистери жана юристтерден түзүлгөн. Алар жыйынтыгында мектептин медайымы жетиштүү деңгээлде медициналык жардам көрсөткөн, жетекчилик тез жардамды чакырган деп мектептин жетекчилигинин аракеттерин негиздүү деген бүтүмгө келишкен. Эгерде баары орду менен болгон болсо, анда эмнеге мектептеги видео көзөмөлдөгү тасма өчүрүлгөнү азырынча табышмак. Мектептин жамааты ошол кездеги мугалимдер, медайымдар болгон аракетин жасашыптыр. Бирок тилекке каршы ошол бүгүнкү абалды көрүп отурабыз, кызды жоготуп алдык. Буга чейин маркум өспүрүмдүн апасы көптөгөн жерге көз жашын төгүп кайрылган. Жакында эле улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын дарбазасын каккылап акыйкат издеп барган. Ал кызынын өлүмүнө мектеп администрациясынын, анын ичинде медайымдын шалаакылыгы болгон деп эсептейт. Эне кызыма биринчи жардам көрсөтүлгөн эмес деп бул иштин акыйкат тергелүүсүн суранган. Ошол жерде видеокамераларды полный өчүрүп салганда, мектептин завуштары, мектеп жамааты ошол биринчи директордун кайдыгерлигинен, ошолордун шалаакылыгынан балам, кызым бул дүйнө менен коштошуп отурат. Эске салсак, окуя 2021 жылдын 11 мартында Бишкекте номер 87 мектепте орун алган. 2009 жылы туулган Гүлзейнеп аталган мектепте эс учун жоготуп, ооруканага бара жаткан жолдо каза болгон. Белгилей кетсек, бүгүнкү жыйынга кыздын ата-энеси катышкан жок. Ильяс Анарбай уулу, Аскар Маратов, Нурньюс, Бишкек. Ош облусуна караштуу Өзгөн районунда Кемпироват суу сактагычынын жанындагы 50 гектар жерди Өзбекстан менен алмашууга каршы чыккандардын мөөнөтсүз акциясы уланууда. Аталган райондогу Кызыл Октябрь айылынын айрым тургундары 21-22 апрелде нааразычылыкка чыгып, 3 боз үй тигишкен. Алар мөөнөтсүз акция башташканын жарыялашкан. Жергиликтүү тургундар улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылып, Өзбекстан менен жер алмашууга байланыштуу протоколду жокко чыгарууну талап кылышууда. Буга чейин 17-19 апрель күндөрү Кара Суу районунун Ынтымак айылынын тургундары да Кемпироват суу сактагычынын жанындагы 50 гектар жерди алмашууга каршы жапырт акция өткөрүшкөн. Алар дагы суу сактагычтын жанындагы дөңсөдө чогулуп боз үй тигишкен. Камчыбек Ташиев нааразы болгондор менен 19 апрелде жолугуп, ошол жерде айтылган талаптардан улам Ташкентке дагы бир жолу барып келерин, 50 гектар жерди 20га чейин азайтууга аракет кыларын айткан. Жер алмашуу аракети быйыл март айында Ташкентте чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өткөн Кыргыз-Өзбек өкмөт аралык комиссиясынын жыйынынан соң маалым болгон.
Мамлекеттик чегара кызматы Баткен облусунун Кадамжай районундагы чегарадан 5 баш эликти машинесине салып бара жаткан жаранды кармады. Алардын 4-өнүн мүйүзү араланганы белгилүү болду. Териштирүү учурунда айдоочу эликтерди Өзбекстанга алып бара жатканы аныкталган. Жана жаныбардын тийиштүү документтери болгон эмес. Бул фактыны тийиштүү органдар иликтеп жатат. Ошондой эле жаратылышка келтирилген зыян эсептелүүдө. Айлана чөйрөнү коргоо жана Токой чарба агенттигинин эсебинде Кыргызстанда 4000ден тегерегинде элик бар. Аларга аңчылык кылууга тыюу салынган. Аптанын башында Ошто 3 илбирстин терисин мыйзамсыз соодалап 4500 АКШ долларына сатууну көздөгөн адам кармалган. Андан мурдараак Базаркоргон районунан жаңы союлган аюунун терисин баштыкка салып келе жаткан адам колго түшкөн. Мамлекеттик бажы кызматы быйыл жыл башынан бери эле баңгизат ташыган 30 учурду каттады. Бул иштердин натыйжасында мыйзамсыз ташылган 100 килограммга жакын маңзат табылган. Алар марихуана 48 килограмм 304 грамм, гашиш 45 килограмм 833 грамм, апиим 2 грамм, психотроптук каражаттар 450 грамм. Бажы кызматы тараткан маалыматка ылайык бул сандар былтыркыга салыштырмалуу 57%га көп. Мындан бир ай мурда Ошто маңзат ташыгандарды калкалап жүргөн деген шек менен милиция жетекчиси кармалган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети колго түшкөн тартип сакчылары көптөн бери Ош облусунун аймагында ири өлчөмдөгү баңгизаттарын сатуу менен алектенип жүргөн деп шектелгенин билдирген. Өлкө боюнча көйгөйгө айланган зордук зомбулук маселеси коомчулукта актуалдуу темага айланды. Мындан улам эл арасында бул көйгөйлөрдү жоюу максатын көздөгөн талкуулар уюштурулуп жатат. Алардын бири Ош мамлекеттик университетинде орун алып, ага студенттер жана тиешелүү адистер катышкан. Учурда бейтаныш адам тарабынан эмес, үй бүлө ичинде зомбулукка кабылган жарандар көбөйгөнү айтылды. Зомбулукка кабылгандардын 70%ы аял кишилер. Ал эми өлкөдө зомбулукка байланыштуу мамлекеттин мыйзамдары толук кандуу иштебей жаткандыгын, зомбулуктун көбөйүүсүнө түрткү болуп жатканы белгиленди. Өзгөчө карантин мезгилинде көпчүлүк жарандар психологиялык жактан жабыр тартышканы түшүндүрүлөт. Статистикалык маалыматка караганда 97% ушул зордук зомбулукка аял зат душар болот экен. Андан кийин болсо кыргыздын менталитетине карата көптөрү уят болот, бала чакам бар деп ошол жашап эле чыдап келе берет экен. Больницага же болбосо мына ооруканага түшүп калганда эле ушул биздин укук коргоо органдары билип же өкмөт билип эле далил кылбаса, кечирип эле ушунда чыдап жашай берет экен. Маалымат айнагындагы көйгөйлөргө интеллигенция ум катпай коюуга болбойт да. Бүгүнкү биздин студенттерибиз эртеңки келечек ээлери, интеллигенция өкүлдөрү. Ошондуктан зордук зомбулуктун алдын алуу иш-чаралары бизде тарбиялык мааниде роликтер менен, атайын тарбиялык маанидеги роликтерди тартуу менен жана бүгүн атайын адистерди чакырып, ээн эркин студенттердин дагы өздөрүнүн жаштардын дагы көз караштарын угуп, ушул болуп жаткан нерселерди аркасынан талдабастан биз мындан кийинки боло турган көйгөйлөрдүн алдын алуу максатын ишке ашырайлы деп уюштурдук. Каракулжа районундагы курулуп, бирок пайдаланууга бериле элек таза суу долбоору электиктердин нааразычылыгын пайда кылды. Электиктердин кооптонгону суу кампа жайгашкан жер бийиктикте болгондуктан аталган жай кырсыкка учураса өмүрлөрүнө коркунуч жараларын айтышууда. Эскерте кетсек, суу кампанын курулушу мындан 3 жыл мурун башталып, али күнгө чейин толук бүткөрүлө элек. Мен азыр Ош областына караштуу Каракулжа районунун ушул Карагуз айыл өкмөтүндөгү Каражыгач айылында турам. Бул жердеги жергиликтүү тургундар чогулуп, ушул жердеги мындан 2 жыл мурун курулуп, бирок пайдаланууга берилбей жатып, ушул айрым жерлери жарактан чыга баштаган суу кампанын курулганына нааразычылыгын билдиришүүдө. 500 куб суу сакталган суу кампага келген түтүктөр жарылып, жерге сиңип кеткен. Эми тургундар жер көчкү пайда болуусу мүмкүн деген кооптонууда турушат. Анткени кампанын айланасындагы бош топурактар олтуруп чөгө баштаган. Каражыгач айылынын тургундары жер көчкү жүрсө, кампа аварияга учурашы мүмкүн деп чочулоодо. Мына булактан келген турбадан турба жарылып, суу кампанын айланасына суу сиңип кеткен. Ошол суу сиңип кеткен дагы азыр суу кампага эгерде суу толтурган болсок, бул суу кампанын асты жумшап калгандагы бул жердеги суу кампа жарылып кетиши толук мүмкүн деп биз ойлоп атабыз да. Бул жерге азыр мына суу кампанын айланасы мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бул жарылып суу сиңип кеткен бул жерге. Биз мына бул жерде биздин үйүбүз ушул суу кампанын астында, биз ушул жерде жашайбыз. Бала чагабыз, үй мүлкүбүз, бүт баардыгыбыз ушул жердебиз. Аябай коркунучтуу абалда турабыз да. Биз азыр ушул жерди качан толук жакшы бир
сапаттуу кылып, талапка жооп бере турган кылып жасап, ушул ишкана суу чарбасы, сууканем ишканасы жасагандан кийин гана биз макулдук беребиз. Эгерде жок, андай жасашпайт экен, биз комиссиянын составы менен сууну бул ылдый жакка өткөртүрбөйбүз. Себеби биздин жашообуз, өмүрүбүз азыр коркунучта турат бул жердечи. Таза суу долбоору 6 айылды суу менен камсыз кылууга максатталган. Бирок курулуш иштери толук бүтпөй жатып, түтүктөрүндөгү кемчиликтери чыгып жатканына айыл эли нааразы. Мындан улам райондун башчысына бул ишти тыкыр көзөмөлдөп берүүсүн талап кылышты. Мына посадкадагы бериши мүмкүн. Бул эми биздин версиябыз болуп атат. Посадка берсе, бетондор эми ажырайт да сөз. Бир жагына болбосо ой мындай кылат. Биз ушу өзүбүздүн гана кооптугубузду эметип атабыз. А в самом деле буга чейин эч кандай бул претензия жок эле. Бул осогочу. Азыр эми ушудан кийин анан кечээ биз ушундай чечимге келип атабыз эми бул кайтып башынан мынаны полный заново мына эмени карап чыкпаса болбойт. Себеби биз эми өзүбүздүн мына үйлөрдөн кооптонуп атабыз да. Любой суроо жооп даяр. Мен билем. Куручунун эмеси көп, жообу көп. Бул кылган ишиңерди жыйтык ушул эми. Азыр мындай бул технический нарушение чысанатында технический сөз бербей турган. Сени бир 2 саат күттүм. Айыл өкмөт башы бул долбоорго 24 миллион сомдон ашык каражат сарпталганын айтат. Таза суу долбоору өткөн жылы толук бүткөрүлүп элге пайдаланууга берилиши керек болгон. Бирок дүйнөнү каптаган вирустан улам 1 жылга кечейин деген. Эми мынтип кемчиликтери чыгып жаткандыктан толук баарын бүтмөйүнчө жергиликтүү бийлик өз баланстарына өткөрө албай тургандыгын айтууда. Буну биз кабыл ала элекпиз. Июнь мезгилинде июнь айларында өткөрүп ала турган болуп турдук эле. Эми жасаган иштеринен кемчиликтер чыгып атат. Кемчиликтен чыккан жерлерин кышы менен оңдошту. Кече ушу суу резервуардан ушундай бир труба жарылып, азыр ошону карап келип отурабыз. Эми биз буга чейин курулуш жүрүп атканда биз айыл өкмөт такай турганбыз. Техназорду алып келгенбиз. Техназор менен иш кылган. Техназор дайым буну текшерип турган. Курулушту колго алган Жолдош курулуш жоопкерчилиги чектелген компаниясы курулуш өз убагында бүтпөгөнүнө пандемияны жүйө келтирүүдө. Ал эми түтүктөрдүн жарылганы суу кампага коркунуч алып келбейт деген пикирди карманууда. Бирок район башчысынын тапшырмасы менен кемчиликтүү баардык жагдайларын калыбына келтирерин айтты. Эми бул авария деп деле айтканга болбойт. Бул обычный эле прорыв труба. Баягы укладкаларда кээ бир жерде ошондой слабый жеринен суу тебет. Азыр как раз ошо испытание жүрүп атат. Курулуш иштери срогу бүтө элек. Бул дагы күзгө чейин, октябрга чейин өзү кепилдиги бар. Карагуз айыл өкмөтүндөгү таза суу долбоору мамлекет тарабынан каржыланып, аны Ош облустук капиталдык курулуш башкармалыгы көзөмөлдөөдө. Таза суу толук ишке түшсө, миңдеген кожолуктар суу менен камсыз болот. Бул долбоор 2018 жылы башталган. Таткаш абдан Элдар Өмүрбек уулу, Нурньюз. Кыргызстанда өрттүн көбү турак жайларда жана электр жабдууларын колдонуудагы этиятсыздыктан улам келип чыгат. Тактап айтсак, 2019 жылы өрттүн 61% турак жайдан чыккан. Ал эми өткөн жылы Бишкек-Ош жолунда 2 бензовоз өрттөнүп 1 киши каза болгон. Бүгүн Нариман айылында өрттөнүп жаткан бензовозду өчүрүүдө өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери куткаруу иштерин көрсөтүштү. Ош облусунун Нариман айылындагы Альфа Ойл жоопкерчилиги чектелген коомунун күйүүчү май сактоочу базасында май ташуучу техникадан өрт чыкты. Ага өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош шаары жана Ош облусту боюнча башкармалыктын өрт өчүрүүчү 32 кызматкер жана 2 өрт өчүрүүчү техника учурунда келип, өчүрүп калууга жетишишти. Бирок чакырылган медициналык тез жардам муунасы менен суу каналдан келбей калышты. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош шаары боюнча башкармалыгынан автошаты, бир автошаты жана бир автоцистерна келди. Ошондой эле Ош областына караштуу 102-чи өрткө каршы куткаруу кызматынан 102 куткаруу кызматынан бир автоцистерна келди. Машыгууга кызматташтык боюнча скорый тез жардам кызматы жана
рейс кызматы чакырылган, тилекке каршы алар келген жок. Бул атайын өздүк курамдардын ар кандай өрт кырсыктарынын өчүрүү ыкмаларын үйрөтүү жана күйүүчү май сактоочу базада иштеген кызматкерлердин иш аракеттерин талдоо, өрттүк тактикалык машыгуу болчу. Машыгуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош шаары боюнча башкармалыгынын 2021-жылга карата иш планынын негизинде жүргүзүлдү. Бул күйүүчү май менен байланыштуу өтө кооптуу. Ошол себептен бул ученияны машыгууну тез-тез өткөрүп турушубуз керек. Анан кийин биз болсо өзүбүздүн иштеп аткан кызматкерлердин дагы кандай даярдыгын көрөлүк дедик. Кудай буюрса өзүңөр көрдүңөр. Мына өртөчүлөр келгенче биздин өзүбүздүн балдар болсо ушу күйүп аткан автоцистернанын да көп жалындап кетпесин деп мындай муздатып турушту да. Практикалык машыгуу учурунда көрсөткөн кызматкерлердин тактикасын көзөмөлдөгөн байкоочунун айтымында өрт өз учурунда ыкчам токтотулган, бирок кызматкерлердин коргонуу кийимдери жана техникалардын эскилиги жетип, жетишсиз экени белгиленди. Ученияда өткөрдү, мына тактический подготовкасы балдардыкы жакшы, биз байкаганга караганда. Машиналар өз убагында келди. Бир гана жетишпегендик, мына техникалардын каражаты жетишпейт. Бийиктиги да жетишпейт. Экинчиси мына кийимдерин алып келсек, пожарниктер мына теплоотражатель деп коет. Кыргызча айтканда багы ысыкты чагылдыруу кийимдери эскирип калыптыр. Булар сөз жаңылаш керек. Эгерде шаарда нефтебазадан өрт чыкчу болсо, өрт өчүрүүгө өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош шаарындагы башкармалыгында кошумча коруу жетиштүү. Бирок көп кабаттуу имараттан өрт чыкчу болсо, анда 9-кабатка чейин гана техникалардын өчүрүү мүмкүнчүлүгү бар экен. Миргүл Эшбаева, Адлет Нышанбаев, Ош Нурньюз. Ош қаласындағы Улуу Атамекен согушунда кызмат өтөгөн ардагерлерден бүгүн кабар алынды. Быйылкы жылы биринчилерден болуп Оган согушунун ардагерлери баштап берген. Аларга атайы арналган белектер да тапшырылды. Андан сырткары Оган согушунда каза тапкан жоокерлерди эскерүү жараяны өтүп, сүрөтү ташка чегилген портреттер орнотулган. Балдарым, soğuş degen, soğuş kuzun soğuş degen, adamdın kanın içip canın jegen, çınında anın karın azap uyun, jeksur gaza ıra görbeselem. Tilegim, size soğuş görmөгүлө. Касымбай Жолдошев 96 жашта Улуу Атамекендик согуштун ардагери. Мындан 2 жыл мурун согуш учурундагы мезгилде кагаз бетине түшүрүп, эч жан согуш көрбөсө экен деп тилек кылып жазган. 1993 жылы 17 жашында согушка аттанып, мекен үчүн 8 жыл кызмат кылыптыр. 8 жылдык өмүрдүн 3 жылы согуш талаасында өткөргөнүн да эскерүүдө. 5 жылдын мекенди кийинки согуштан кийин коргоп жүрдүк. Ушундун мекенге 8 жыл кызмат кылып койдум. Soğuşu bitirdik. Ahırkı Japonya'nın soğuşuna katıştım. Komandarlığa olup girdim. O şöyle soğuştu. 45. yılı 3. sentaverde bitti. O şöyle Japonya'nın yenilişi menen, bizim Japonya'nın yenilişimiz menen 2. Dünya Soğuş bitti söylemenen. O şöyle dedim bana 76 yıl oldu. Улуу Атамекен согушунун ардагерлери жыл сайын катары кемип барат. Ош шаарында учурда 5 ардагердин көзү тирүү. 9 май жеңиш күнүнө карата Оган согушунун ардагерлери катары азайып бараткан Улуу Атамекен согушунун ардагерлеринен бүгүн кабар алуу үчүн барышты. Allah Teala sınç amanlık versin. Elimiz sınç basın. Улуу Атамекендик согуштан кийин Афган согушу болгон. Ошон үчүн биз буларды шефствуем, булардын ар бир кварталда, ар бир жылы үйлөрүнө барып, булардын кандай көйгөйлөрү бар, ушуларды биз жардамдашып, буларга тез-тез кабар алып турабыз. Атамекен согушунун ардагерлерин мамлекет тарабынан жыл сайын жеңиш күнүнө карата кабар алуу планы бекитилет. Андан сырткары ай сайын 7000 сомдон дарылоо компенсациясы үчүн да 7000 сомдон акча каражаты бөлүнүп берилет. Алар арубак медициналык кароодон да өтүп турушат. Компенсациясын дагы 7000ден мэриянын Ош мэриясынын жергиликтүү бюджетинен каралган акчалар дагы бүт ай сайын төлөнүп, жалпысынан 17 миңге чейин биздин ардагерлерге төлөнүп жатат.
Андан сырткары биздин согуштун жана оруктун ардагерлери бардыгы жергиликтүү медициналык мекемелер аркылуу учетко алынып, алардын ден соолугу дайыма көзөмөлдө. Ал эми Ооган согушунун ардагерлери келечекте унутта калтырбоо максатын көздөп, жыл сайын аракеттер көрүлөт. Курман болгон 18 ардагеринин портреттери өздөрү аяктаган мектептерге эстелик үчүн орнотулууда. Бул жолу да Ош калаасындагы Горки мектебинде билим алган Ооган согушунун ардагери Ибайдулло Турсуновдун портрети орнотулду. Анан мына ушул ардагерлерди унутуп калбайлык деп 2014-жылдан бери биз Ош шаардык Афган согушунун ардагерлеринин конвенциялык чогулушунда чечим кабыл алдык. Ар жылы 4 мектепке жок дегенде коюп, ушул балдардын элесин ташка түшүрүп, өздөрү окуган мектептерге илип, ушул жерде окуган окуучулар ушу биздин агалар ушундай кызмат кылган экен, эл үчүн кызмат кылса эч ким артынан унутпай ушундай болуп эстеп жүрөт экен деген мындай патриоттук духун, адамдарды сыйлоо духу мемесин өссүн деп ушундай кылып уюштуруп келатабыз. Маалымат үчүн айтсак, улуу атамекендик согушуна Ош калаасынан жалпы 1621 жоокер аттанып, алардын 1321 согуш талаасында курман болгон. Учурда 5 ардагердин көзү тирүү. Быйыл улуу атамекен согушунун 76 жылдыгы белгиленет. Нурзада Сыдыкова, Элдар Өмүрбек уулу, Нурньюс, Ош шаары. Программанын катарын дүйнө кабарлары толуктайт. Казакстандын Нур-Султан шаарында 14 жашка чейинки балдар арасында коронавирус жуктургандардын саны 3 эсе көбөйүүдө. Израиль Сириянын аймагына ракеталык сокку урду. Андан 4 сириялык аскер жаракат алып, материалдык зыян келтирилген. Чехия орусиялык 62 дипломатты өлкөдөн чыгарат. Түркмөн президенти уулуна эмгек сиңирген ит багуучу наамын берди. Ушул жана башка кабарлар тууралуу алдыда сөз болот. Казакстанда Нур-Султан шаарында 14 жашка чейинки балдар арасында коронавирус жуктургандардын саны 3 эсе көбөйүп, шаардын санитардык дарыгерлери коңгуроо кагууда. Бул тууралуу шаардын мамлекеттик санитардык башкы дарыгери Сархат Бейсенованын айтымына таянып Спутник Казакстан кабарлады. Белгилей кетсек, эпидемиологиялык абал боюнча Нур-Султан шаары 1 айдан бери кызыл зонада. Калаада күн сайын 350дөн 650гө чейин жаңы учурлар катталууда. Буга чейин ал коронавирус 3 жаштан 10 жашка чейинкилер арасында көп табылып жатканын айткан. Башкы дарыгер мартка салыштырмалуу апрелде улгайгандар арасында да коронавирус илештиргендердин саны 2,2% өскөнүн кошумчалады. Чехиядагы орусиялык дипломаттардын саны менен Орусиядагы чех дипломаттарынын саны тең болушу керек. Буга байланыштуу Орусия май айынын аягына чейин Прагада иштеп жаткан 62 кызматкерин өлкөдөн чыгарып кетүүсү зарыл. Бул тууралуу Чехия тышкы иштер министри Якуб Кулганек билдирди. Прага буга чейин Москвадан өз дипломаттарына 22 апрель күнү түшкү саат 12:00 чейин кызматына кайра келип, иштөөгө уруксат берүүсүн талап кылган болчу. Бул талабы аткарылбаса, анда Чехия Прагадагы орус элчилигинин кызматкерлерин жапырт өлкөдөн чыгара турганын эскерткен. Министрдин айтымында Москва бул талапка жооп кайтарган эмес. Чехия менен Орусиянын ортосундагы дипломатиялык чатактын чыгышына Прага 2014-жылы аскердик кампадагы жарылууга элчиликте иштеген орус тыңчылардын катышы бар деген негизде 19 апрелде 18 орусиялык дипломатты Чехиядан чыгаруу чечими себеп болду. Түркменстандын президенти Гурбангулу Бердимухаммедовдун уулу Сердар Бердимухаммедовго Түркменстандын эмгек сиңирген ит багуучусу наамы ыйгарды. Мамлекет башчынын бул тууралуу жарлыгы 21 апрелде телевидение аркылуу расмий кабарланды. Өлкөдөгү абройлуу сыйлыктардын бири саналган бул наам Сердарга эгемендик доорунда ит багуу жаатында жетишкен ийгиликтери үчүн ыйгарылды. Эмгек сиңирген ит багуучу, эл ит багуучусу сыяктуу жогорку наамдарды 2021-жылдын мартында парламент негиздеген. Түркменстанда Алабай пародасында иттерге да, ит багуучуларга да өзгөчө көңүл бурулат. Президент иттер жөнүндө китеп жазып, Алабайга арналган ырлар жаралган. UFC уюмунун чемпиону кыргызстандык мушкер кыз Валентина Шевченко кезектеги атандашы Джессика Андреде менен көз караштар таймашына чыкты. Чемпиондук наам үчүн кармашуучу спортчулардын видеосун аталган уюм өзүнүн Instagram баракчасына чыгарды. Мушкер кыздар 24 апрелде Бишкек убактысы боюнча 25 апрелде АКШнын Флорида штатындагы Джексонвилл шаарында өтүүчү UFC 261 турниринде беттешет. Кыргызстандык Валентина Шевченко чемпиондук наамын коргойт. Джессика Андреде наамга талапкер катары чыгат.
Видеонун астына промоушен чемпион намын коргоп калабы же жаңы чемпион чыгабы деген таризде билдирүү калтырган. Джессика Андраде карьерасында 29 кармашка чыгып 8 ирет жеңилген. Хочу доказать, что я чемпионка наилегчайшего дивизиона еще надолго. Белгілі ортопед Сабырбек Жумабеков Россиянын Илимдер Академиясынын чет элдик мүчөсү болуп шайланды. Бул тууралуу маалыматты дарыгер өзү тастыктады. Анын айтымында академияга мүчө болуп 2019 жылы ноябрда шайланып, 2020 жылы салтанаттуу иш-чарага катышып дипломун алмак. Бирок пандемияга байланыштуу эми гана учуру келип жатканын билдирди. Азыр Москвада жүрөм. Дипломду атайын салтанаттуу түрдө тапшырууга чакырышкан. 1,5 жыл мурун жабык добуш берүү аркылуу шайланып, сессияларына катышып жүрдүм, деди Жумабеков. Ал ошондой эле иш-чарага Россия Федерациясынын Илимдер Академиясынын дагы бир чет элдик мүчөсү болгон Аскар Акаев да катышып, куттуктап кеткенин кошумчалады. Жумабеков травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун жетекчиси, медицина илимдеринин доктору, академик, бир катар сыйлык менен наамдардын ээси. Жалал-Абад шаарында жылдын мыкты мугалими 2021 сынагы жыйынтыкталды. Бүгүн жеңүүчүлөрдү сыйлоо иш-чарасы өттү. 17 катышуучунун арасынан гран-прини номер 5 Бекмамат Осмонов атындагы мектеп гимназиясынын англис тили мугалими жеңип алды. 29 жаштагы Нургүл Журоева аталган мектепте 5 жылдан бери эмгектенип келет. Жылдын мыкты мугалимине Ысык көлгө 20 күндүк жолдомо ыйгарылды. Ал эми байгелүү орундарды ээлеген катышуучуларга ноутбук, Жалал-Абад санаториясына 10 күндүк жолдомо ыйгарылды. Калган катышуучуларга да ар түрдүү номинациялар ыйгарылып, бардык мугалимдер кызыктыруучу белектер менен сыйланышты. Мэр бүгүнкү жыйынтыктоочу иш-чарада да кийинки жылы жергиликтүү депутаттар колдоп берсе, мыкты мугалимге автоунаа белек кылууну убадалады. Урматтуу телекөрүүчү, сиз Нур Ньюс маалымат программасын көрдүңүз, ал үчүн сизге ыраазычылык. Эгерде эфирди толук көргөнгө жетишпей калсаңыз, бизди интернет баракчаларыбыздан оңой эле таба аласыз. Даректер экранда көрсөтүлгөн. Кыска жарнамадан кийин эфирдик берүүлөрүбүз уланат. Бизден алыстабаңыз, саламатта калыңыздар.